Салам достор, салам менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү темабыз жакынкы чыгыш, Ближний Восток. Мына Иран, Израиль, анан Америка да. Азыр Иран менен Америка Оман мамлекетинин Маскат шаарында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атышат экен. Экинчи айланбасы уже бүтүптүр. Азыр үчүнчү айланбасына келиштир. Азыр Иранга не только ядерлик программалар боюнча эмес, силердин баллистикалык программа боюнча дагы сүйлөшөбүз. Аны дагы силер баллистикалык ракеталарды чыгарбайсыңар деген жаңы жанагындай требованияларды коюп атыптыр Америка. Бирок Иран болсо категорически каршы болуп атыптыр. Биз только ядерлик программанын боюнча гана сүйлөшөбүз силер менен. Возможно, ушу ядерлик программабызды токтотобуз. Бирок силер бизден болгон санкцияларды алып таштайсыңар деп атыптыр. Бирок Иран, бирок Америка бул нерсеге көнбөй атыптыр. Американын уже жаңы требованиялары пайда болуптур. Буга чейин 2025-жылы жана Израиль менен согушта Иран согушканда булардын ядерщик жана ученыйларын өлтүрүп кетпеди беле, ядерный ученыйларын, анан жанагы генералдарын. Анан Америка баягы Б-2 самолету менен келип Ирандын жанагы ядерлик жана ядерлик жана жерлерин жана бомбалаган го. Бомбалагандан кийин азыр айтып атышат да. Израиль айтып атат азыр ядерлик программасын азыр сүйлөшпөй койсок деле боло берет. Себеби бул уже 20-30 жыл аркага кетти, уже инфраструктурасы уже полный жок болду. Болсо дагы ону восстановить этип кылыш үчүн дагы 20-30 жыл керек. Азыр приоритетке ядерлик программадан жанагы баллистикалык программасын коюп атышыптыр. Себеби Израиль айтып атат да, ядерлик программасын уже аркага кетти 20 жыл 30 жылга. А баллистикалык дагы деле бизге коркунуч жаратат. Биздин Иран менен Израилдин аралыгы где-то 2000 метр 2000 километр экен. 2000 километр бизге учуп келиши дагы деле мүмкүн. Дагы деле бизге абдан коркунучтуу Ирандын баллистикалык программасы. Ошону дагы уже жок кылыш керек деп айтып атыптыр. Секин Израиль. Эми Израиль жанагындай да. Азыр ошо Ближний Востокто жакынкы чыгышта кандай проблема болсо биринчи Израиль барып Американы күбөлөйт, анан Америка келип бул жакты кылат го негизи. Тиги Иракка деле ошо Ирандын суранычы менен неме Америка кирип атпайбы? Бул тема боюнча дагы мен кийинирээк дагы айтып берем. Бул Израиль жана Ирак неме боюнчачы. Азыр ошол Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Америкага Дональд Трампка кетти. Бир жума болот экен ал жактан. Ошол айтып атышат, ошо бул болсо ошо Американы Дональд Трампты ошо көндүргөнү да, Дональд Трампты убеждать эткени, ошо Дональд Трамп менен сүйлөшүп, чтобы мына Ирандагы баллистикалык программасын да жок кылыш керек, ошону дагы алдырыш керек депчи. Эгер азыр жанагы Американын кемелеринин бардыгы ушул территорияда Ближний Востокто жакынкы чыгышта жүрбөйбү? Жанагы чоң корабльдер эмне эле аты? Ошо бири ошол жакта жүрөт, бири немеси, экинчиси дагы уже келип атпайбы? Ошо болбогон бир болбогондой каттуу давление кылып атат азыр Иранга. Бирок Иран такыр эле көнбөй атат, себеби биз эч нерсени сүйлөшпөйбүз. Башка теманы менен баллистика сүйлөшпөйбүз. Бул баллистика бирден бир биздин защитабыз. Бул тема сүйлөшүү мүмкүн эмес, сүйлөшпөйбүз дагы деп атышыптыр. Только ядерлик программаны сүйлөшөбүз. Ошону сүйлөсөк, силер бизден санкцияны алып турсаңар, возможно, биз аны токтотобуз дегендей кылып атыптыр. Бирок экөө тең бири-бирине ишенбейт, себеби Иран дагы Америкага таптакыр ишенбей атыптыр. Америка дагы Иранга таптакыр ишенбей атыптыр. Былтыр жанагы 12 күндүк согушта Ирандын жанагы ядерлик объектилерин бомбалаганда булар 400 же 800 тонна байытылган уранды алып чыгып кеткенбиз деп атышыптыр. Бирок ал каякта экенин, каерде экенин такыр эч ким билбейт экен да аны. Вот. Бул жакта самое главное азыр Израиль ошентип азыр мынтип атыптыр Израиль. Эгер вот азыр бул Израиль Америкага барып убеждать этип атпайбы, Трампты көндүрүп атпайбы? Эгер Трамп көнбөй турган болсо, силер решать этпесеңер, мына баллистикалык программаны да, ондо биз өзүбүз решать этебиз, өзүбүз муну чечебиз деп атыптыр. Эми ушентип давление көрсөтүп атыптыр да. Получается, азыр Америка дагы, Израиль дагы
болбогондой каттуу давление кылып атыптыр Иранга. Бирок Иран мурункудай эле өзү мурункудай эле каттуу туруп атат. Башка теманы сүйлөшпөйбүз, только ушул ядердик программа боюнча сүйлөшөбүз деп атышыптыр. Эми дагы жаңылыктар болсо айтам, анда кандай жаңылыктар болот кийинкисинде, бүгүн эртең да. Ошо дагы Нетаньяху менен Трамп эмнени сүйлөшөт. Вот бүгүнкүгө пока ушул.